Assalamu alaikum dostlar. Bugün 12 iyul 2023. Bugün Kırgızstanda en ысык күндөрдүн бири 37-38 градуска чейин. Азыр саат 7 боло элек, бирок эшикте топ бар да, ысыктык кадимкидей байкалат. Азыр мен Оштун бир борболук бөлүгүндө турам. Мисалы үчүн могу жака бийик үй турган үчүн могу жак салкын. Бирок ошентсе дагы ысык илеби кадимкидей билинет да. Ысыктын илеби кадимкидей билинет. Азыр мен этик жерде жарык жерге чыгам азыр. Жарык жерге чыгам. Бүгүн, эртең, бүрсү күнү, ушу 3 күн, 4 күн да? Өтө катуу ысык болот деп атат. Билесиздерби, кышында -20га чыкты го, суук. Билесиздер, быйыл кыш кандай болгон, Ошо -20га чыкканда биз баарыбыз качан ысык күн келер экен дегенбиз да. Бүгүн ошол ысык күн келди. Мына Аллах Таалам бизге ошол ысык күндү берди. Бирок инсанбыз ысык жакпай калат бизгечи. Мына караңыздар, мен ысыкка жакындап атам, ысыккачы. Мына ачык жерге чыгып атам. Кадимкидей ысык илеби билинет да. Караңыздар. Көлөкөгө кирсе, уже азаят кичине. Көлөкөдө бир аз байкалбайт да. Бирок ысык жерге чыксаң, кадимкидей ысыктын илеби билинет. Сулайман тобу. Штатта Сулайман тобуга чыккан ким бар? Ысыкка чыкканда кадимкидей билинет. Ушундай экен инсан. Кече катуу суукта качан күн ысык болор экен дегенбиз, бүгүн болсо качан салкын болот деп атабыз. Мына могу жерге жарыкка чыга турган болсом, караңыздар, кадимкидей ысыктык билинет.